Кайгандай эле чуркайт экен да. Мен болсом башка эч ким кармаган эмес буну. Тамеки чекпей мен чуркадым мен. Жөн 10 км чуркадым окшойт. Бир маалга карасам артыман бири ит кубалап атты. Алардан качып буну кубалап бартам. Эжи. Мени кандай терим агыстың? Мен сенин көз жашыңды ошондой агызам. Канабатыр, сүйлөшөлүбү? Сен эмес, сенден оор кылмыш жасап түшкөн адамдар менен сүйлөшүп, алар болгондой жардам берип айтып беришчү. Сен мен балам менен тең бала эмес. Жашырып деле көпкө жүре албайсың. Андан көрөк окуянын чоо жайын болгондой айтып берсең, эркекче сөз берем. Эгерде чынын айтсаң, мен эркекче сөзүм болсун, мен сага жардам. Келиштикпи? Түшүнүктүү. Мен негизи өзүм оор эмесмин. Оорулукту жаман көрөм. Бирок мажбур болдум. Атым Бакыт. 8-класста окуйм. Жогорку класстагылар, ылдыйкы класстагылар налог салышат. Бербесек уур токмок калышат, тепкилешет. Эгерде эже агайларга айта турган болсок, стукач деп бүт мектепке жайышат. Анан ошондо мектепте өзүңдү бир башкача сезип баштайсың. Бизге налог салуу 7-класста эле башталган. Ошол күндөн тартып ушул күнгө чейин классташтарымдын, эже агайлардын буюмдарын урдап катам. Кээде апамдын бир аз чогулткан акчасын да урдап алам. Бирок үйдөн урдаганымды токтотконыма көп болду. Анткени үйдө жалгыз гана апам иштейт. Атамдын казылоо колунда 5 болуп. Үйдө 2 карындашым, биринин бар. Кээде апам менен бөөктөрүмдүн кыйналганын көргөндө, балдардын муштумун эстегендечи өлгүм да келет. Бирок апам антейин десем, уурулукка күн сайын көнүп баратканымды эстегенде коркуп кетем. Бир күнү бүт айылга шылдың болуп, темир тордун артына барарымды билип эле жүргөм. Соттолуп кетпесем дагы, балаң ууру деп апам айтса, апам элдимеден кайтып карайт. Болду эле бар. Болду эле бар. Сенде күнөө жок. Жана сен айтып жаткан акмак балдарды мугалимдер тыйбайбы? Тыят. Ат энесин укпаган балдар мугалимдерин укпак беле. Жигиттер, братишкилер, красавчиктер, келдиңерби я? Жигиттер, Туке браттыңар таанысыңар да баарыңар. Эртең деген Туке браттыңардын жинюхасы. Туке браттыңардын 18-ге чыгып аттап,
Кыскасы жигиттер. Каждыйыңар, ар бириңер 500 сомдон эртеңге чейин. Казилтеттем, антинтем дегендер болбосун таптакыр. Пайдасы жок анын, я. Билесиңер да, Туке браттыңардын атасы каякта иштейт, ким болуп иштейт. Я. Сиздин атыңыз Кубанбы? Ооба. Мени кайдан тааныйсың? Сиздин Турат деген балаңыз барбы? Турат деген балам бар. А эмне болду? Бүгүнкү акчаны сиздин балаңызга алып бербекмин. Анткени эртеңки балаңыздын туулган күнүндө ар бирибиз 5 сомдон чогултмакпыз. Уруксатпы? Кубан Сүйүнбекович. Вакытты энесине тапшырдык. Ал эми сиздин буйругуңуз боюнча берки балдарды алып келдик. Түшүнүктүү. Башсың. Брат, увар болуп атасың, ачпайсың жөнүндө бей. Ачпайсың мен мамай. Атам келсе по-любому чыгып кетем азыр, Назданасың го, брат. Келет казыр атам азыр. Чыгабыз казыр, жоксаң. Эмне болду, брат? Күтүп турам азыр атам келет. Азыр келсинчи. Начальниктер бар баары. Бара отпайсың ба? Айтпадым. Ата! Ақымақ десең, сен менен ел қараметім жер қараттың. Қызматыма көлөкө түшірдің. Жарайды. Мыйзам алдында, Құдай алдында да баарыбыз бирдейбиз. Энеси келсе да ошокпа. Жарайды. Адам баласынын ыйманы бекем болсо, анын ою таза болот. Ал эми ою таза адамдын дили түзөлөт. Дили түзөлгөн адамдын тили түзөлөт. Ал эми тили түзөлгөн адамдын сөзү оңолот. Сөзү оңолгон адамдын иши да оңолот. Ал эми иши оңолгон адам мыйзам алдында да, Кудай алдында да өзүнүн жоопкерчилигин сезе билет. Буну менен айталы дегенimiz ушул тасмадагы биздин Кубан агабыздай болгон мекенге кызмат кылган агаларыбыз арбын болсун демекчибиз.